Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Азыр кыргыз тили сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы сүйлөмдүн ээси. Сабактын максаты жаңы тема сүйлөм ээси боюнча түшүнүк аласыңар. Өз алдынча сүйлөмдүн ээсин таап, аларга талдоо жүргүзөсүңөр. Өз ойлорун эркин жана ырааттуу баяндоого үйрөнөсүңөр. Балдар, бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулайбыз. Албетте, биздин маанайыбыз эң сонун. Биздин алтын эреже: элеңдебей, кыйкырбай, туйлабай, секирбей жооп беребиз. Ошондой эле убакытты туура пайдалануу, сабакка активдүү катышуу, тынчтыкты сактоо, эрежелерди туура колдонуу. Балдар, биз буга чейин зат, сөз, сүйлөм жөнүндө түшүнүк алганбыз. Зат деген бул бизди курчап турган нерселердин бардыгы зат болот. Зат ким эмне, кимдер эмнелер деген суроого жооп берет. Мисалы, кыз, кыздар, үй, үйлөр. Сөз деген бул сөз ар түрдүү маанилерди түшүндүрөт. Мисалы, орок. Сүйлөм деген бул сүйлөм бир нече сөздөрдөн туруп, бүткөн бир айрым ойду билдирет. Мисалы, тазалык өмүр булагы. Сүйлөм жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөм болуп бөлүнөт. Жай сүйлөм деп окуяны, кубулушту жайынча баяндаган сүйлөм жай сүйлөм болот. Мисалы, тазалык ден соолуктун башаты. Суроолуу сүйлөм бул суроо иретинде айтылган сүйлөм суроолуу сүйлөм болот. Суроолуу сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат. Мисалы, эшиктен келгенде колуңду жуудуңбу? Ал эми илептүү сүйлөм деп күчтүү сезим менен айтылган же болбосо чакырык иретинде айтылган сүйлөм илептүү сүйлөм болот. Илептүү сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлат. Мисалы, апа, сиз эч качан оорубаңыз. Сүйлөмдүн ээси деген эмне? Сүйлөмдөгү негизги ойду билдирип турган жана ким эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорго жооп берген сөздөр сүйлөмдүн ээси болот. Сүйлөмдүн асты бир түз сызык менен сызылат. Мисалы, ар бир адам өз мекенин сүйөт. Бул жерден сүйлөмдүн ээси адам. Ким деген суроого жооп берет. Ким сүйөт? Адам сүйөт. Адам ким деген суроого жооп берет. Көнүгүү иштөө. 287 көнүгүү. Текстти окугула, мазмунун айтып бергиле. Балдар, мен силерге текстти окуп берем. Мекенди сүйүү. Илгери жер үчүн өз ара талаш тартыш согуш болуп, бирин-бири басып алып турган учур эле. Күчтүү армиясы менен башка элге чабуул коюуга даярданган кол башчы жоокерлерине тил кармап келүүгө буйрук берет. Жоокерлер ал жерде жашаган бир койчуну кармап келишет. Андан жол көргөзүп берүүнү талап кылышат. Койчу жол көргөзүп берүүдөн баш тартат. Жоокерлер аны алтын беребиз деп алдап да, коркутуп да көрүшөт. Бирок койчу: мен эч качан мекениме чыккынчылык кылбайм. Мекенимди, туулган жеримди, өз элимди сатпайм деп бекем турат. Балдар, силер өз алдыңарча текстти окугула, мазмунун айтып бергиле. Окулган тексттен түшүнүксүз сөздөрдү дептерге жазабыз. Тил кармап келүү. Маалымат берүүчү адамды кармап келүү дегенди түшүндүрөт. Кол башчы. Армия башчысы дегенди түшүндүрөт. Кийинки көнүгүү 288 көнүгүү. Текстти 2-3 сүйлөмүн көчүрүп жазгыла. Ээнин астын сызып, аларга суроо бергиле. Биринчи сүйлөм. Күчтүү армиясы менен башка элге чабуул коюуга даярданган кол башчы жоокерлерине тил кармап келүүгө буйрук берет.
Биринчи сүйлөмдө сүйлөмдүн ээси кол башчы. Ким деген суроого жооп берет. Ээнин алдын бир сызыкча менен сызабыз. Экинчи сүйлөм. Жоокерлер ал жерде жашаган бир койчуну кармап келишет. Бул экинчи сүйлөмдө жоокерлер сүйлөмдүн ээси кимдер деген суроолорго жооп берет. Ээнин алдын бир сызыкча менен сызабыз. Үчүнчү сүйлөм. Койчу жол көргөзүүдөн баш тартат. Сүйлөмдүн ээси койчу ким деген суроого жооп берди. Ээнин алдын бир сызыкча менен сызабыз. Балдар, үйгө тапшырма. Сүйлөмдүн ээси эрежесин жатташат. Ким эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорго жооп берген сөздөрдү катыштырып, сүйлөм түзүшөт. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Көрүшкөнчө саламатта тургула.